Пожалуйста. Спасибо. Всего доброго. Спасибо. Ох, 18 минутада экинчи заказды алып келдим. 18 минут болуп калды. Биринчи заказды тартпай калыптырмын. Бүгүн видеода атамдап атып, унутуп калыптырмын. 697 рубльга. Волгоградский проспект жака келдик. Так, кийинки заказды алып койдум. Детский тариф бустер менен. 1.21 коэффициент менен алдым. Так, каяка? Марина жака барат экенбиз. Кеттигенде Марина жака алып баралы. Детский тариф бустер менен берди. Ассаламу алейкум. Асанов каналын көрүүчүлөрү, катталуучулары, катталбай көргөн көрүүчүлөр амансыздарбы? Катталып койгула жөн эле көрө бербестен. Ошол мага поддержка болсун. Бирок көргүлө, көргөнүңөр жакшы мага. Мотивация болот. Катталып койгонуңар анан вообще эле ыраазычылык билдирем да катталып койсоңор. Так, мактан мыяка жатканбыз. Кудай буюрса бүгүн 12 ноябрь болуп калды. Бүгүнгө вторник. Бүгүн жумушка чыктым. Канча иштеген жокмун, кечче иштеген жокмун. Бурда күнү жарым күн эле иштеп калдым. Ошон менен бүгүн жумушка чыктым. Майда чүйдө жумуштар көбөйүп кетип, жумушка чыкпай калып атам. Ошол туугандар, бүгүнкү жумушту алдыда көрөбүз, кандай болот. Вторник күнгө болгон сменаны көрсөтөйүн деп атам. Ошо видеодо бүгүн мага мындай суроолор көп келип атат да, акыркы күндөрүчү. Айылдамын, Кыргызстандамын. Москвага барып такси кылайын дедим эле. Эмне кылышым керек? Иштей аламбы, иштей албаймбы депчи. Ошол суроолорго ушул видеодо жооп бере кетейин. Эми мындай менин колуман келишинче, мен билишимче жооп берем. Анан мен баарын билем, мен кыйынмын деп жооп бере албайм эми. Ошо мен өзүмдүн деңгээлиме жараша жооп берейин, а. Менден өйдөрөөк турган байкелер, менден жакшыраак билген байкелер болсо, андай эмес, мындай эмес деп сөгүп жазып жүрбөгүлө. Мен эми өзүмө жараша эле жооп билгенимди айтып берем. Ошол туугандар, кеттик анда экинчи заказга баралы азыр. 20 минутада 3-чү заказды алып келдим. Завершаем. 731 рубль детский тариф бустер менен. Кайра эле детский тариф алып койдум. Бул канча? 1.14 коэффициент менен алдым да. Донецкая улица дейт. Коэффициент күйгөн жерге барат экенбиз, а? Коэффициент өчпөй турса эле. Кеттик анда. Так, бустер беле бул? Бустер бар. Бустер турат биякта. Жаңы бустер менен алып келдим. Кеттик анда. Кандай заказ болуп калды? 4-чү заказ болуп калды. 4-чү заказга баралы. 4-чү заказды алып келдим. Садик окшойт. Так, 12 минутада 513 рубль. Андан келген заказ алып койдум. 17 километр 32 минутта дейт. Мындай карат экенбиз да. Бул канча менен алдым? 1.59 коэффициент менен алдым жото. Жакшы коэффициент менен алдым. Ушуну бара калыш керек эми. Отмена кылын элек да. Коэффициент жакшы кирип турат. 5-чи заказды алдык. Кудай берсе. Туугандар, достор, коллегалар, эгерде сиздерге аял затына тиешелүү болгон белек издеп жаткан болсоңуздар, анда мен сиздерге могул белекти сунуштап кетмекчимин. Бул белектин ичинде кичинекей, сырты кичинекей болгону менен бирок ичинде чоң маани берген белек да булчу. Анткени ичин азыр ачып көрсөтсөм, бул белекти ойлойм аял затынын баарына жагат. Буну любойуна берсеңер болот. Девушкаларга, жеңеңерге, ийжеңерге, апаңарга, кимге берсеңер дагы жагат дейм. Бул белек мындай заботаны, камкордуулукту маанисин билдирген белек деп ойлойм да менин оюмча. Анткени бул жерде мына кыш келип калды, суук болуп калды. Кышында кол üşүбөсүн деп перчатки салынган. Ошо бул жерде носки салынган бут üşүбөсүн деп. Ошондой эле бул жерде шапка, мындай сон болгон жылуу шапка салынган. И мындан кийин мондай шар салынган. Бул да ойлойм бул аял затын баарына деп жагат жана ошондой эле бул өзүнчө эле бир заботаны билдирген белек болот го дейм. Бул жерлерге номерлерди калтырып койдум.
WhatsApp'tan жазып заказ берсеңіздер метроға чейин алып келип берет. Качествосуна сөз жок. 34 минутада 5-ші заказды алып келдім. 1261 рубльға. Так. Детский тарифтілі күйгіз қойдым әлі. Жаты заказ бербейді қо. Экономны күйгіз өлі. Анан кепкейді өчірелем. Коэффициент өчті. Берген жағын алып іште беріп өземе. Так, рейтинг 5. Платинаның. Заказ берсе дальше işteленді. Сары заказ бермеді, сары. Ашқабақтай қылып. Адамна, коэффициент жоқ болсам не аламыз? Сағат 10-дан 5 минут өтіп қалды. Уже коэффициенттер өшті. Коэффициенттер өшіп, жұмыс слабый болады, ха? Қар жауғанға дағы коэффициент күйбейді, та. Сіне қар жап суық болса, елдағы көбірек заказ бермек. Ал что-то ел заказ бермейді. Ертең менен да Şimdi 5 minutta ögüt kalmış еді заказ. Анан кейін берді. Так экономда күйгізөлмеліне сразу берішке келді, да? Қандай емес что-то. İşte verеличе. Тоқтаусыздан işlesек деле нормально işleyебіз, Құдай бұйырса. 6-ші заказды алып келдім. 19 минутада. Проб болып кетті. Оны азырақ эле көрсөттүлө что-то. 331 рубль. Линия açık қойғам, заказ бербейді қо. Коэффициент жоқ. Тіле іштей берейін десең, заказ жоқ. Треттен сырт жақтарында кішкене күйіп атмақтарды. Бұл жақта даже заказ жоқ қоя. Навигаторда нормально іштей өйдат. Титрмат орнына тұрып алып. Не қылауыз? Заказ күтіп өстенді. Не атлек. Бес коэффициент болса да таши берейін десең, заказ бербейді ғой. Сап сары қылып берген тағы бір заказды алып кіріп қалдық 8 минутада. 312 рубль. Андан кейін вокзалдан заказ алып қойдым. Вокзалдамыз, что-то бұға чалыш керек. Тура емес тұрады да. Бұл вокзалдың қайсы бір жерінде тұрады да азырынша. Так, детский тариф бустермен, без коэффициент. Линия açып қойын. Туғандар, комфорт плюс тарифіңер қолданып қалған болса, білесіңер, пассажир менен конфликт болгондо же болбосо 480ден ылдый рейтинг түшүп кеткенде, ошондо Яндекс култап коет 6 айга. Ошону без экзамен, без интервью ачып берет 10 минуттан ичинде. Жана ошондой эле силер экономдо иштеп жүрүп, комфорт плюска өтөм десеңиздер дагы экзамен жана видео интервью сурайт. Ошондагы экзамени жок, видео интервьюсу жок ачып берет. Ошондой эле детский тариф коштурам десеңиздер, да ошону кошуп берет. Коллегалар, туугандар, көрүп атасыңар азыр, могу ноябрда уже жумуш нормально болуш керек эле да. Что-то нормально болбойт. Коэффициент жок, слабый. Коэффициент бир күйөт, бир өчүп калат. Эртең менен кичине күйөт, кайра өчүп калат. Азыр мынакей көрсөтөйүн. В данный момент дагы мынакей мен турган жерде коэффициент жок да. Мынакей. Көрүнөт бекен? Мына, көрүнөт да. Центрда кичине күйөт, чет жакта кичине күйүп калат, болду. Жумуш слабый. Мен деле эмес, баарында эле экен. Мен деле го деп ошентип ойлосом, баарында эле слабый экен жумуш. Анан жумуш слабый болуп, баарыбыз эми группада сүйлөшүп атабыз. Жумуш жок деп, иштей албай атабыз, жумуш болбойт деп. Анан биякта бир жакшы байкебиз бар, жакшы иштеген мотивацияларды берип турат. Действительно жакшы иштейт. Ошол байкенин сөзүн. Ассалому алейкум. Калдыңсыңар, жомат, Ертеден бери чыгып, мындай бардыңардын мнениеңарды, голосовойңарды уксам. Бир да довольный адам жок, жигиттер. Бир да бардыгы недовольный. Мандай. Бисмилля. Жигиттер, өзүңөр кичине немерак болот, бардыгы. Кичине сал чыдамдуураак болуп, линияда көбүрөөк жүрүп, кичине жаныңарды кыйнап, иштегиле, Анан үйүңөргө качып, үйүңөрдү айланчыктап жатып туруп, анан кийин иш болбоду деп неме кыла бербей, бардыгыңа совет берем. Иштеп, жаныңарды кыйнап, до конца иштеп үйрөнгүлө, Ошондо анан кийин баракай көп болот, акчасы көп болот да. Анан кийин айланчыктап, үйүңөрдү айланып жүрүп,
иш болбой атат, тияк деп неме кылган арга мен кичине таң калып кеттим да эртеден беричи. Вот там, то есть дальше продолжается, да. Бирок мен азыр чында эле ошондой болуп атабы экен деп өзүмдүн статистикаларыма кирип көрдүм да. Жок, менде бир эле күн 10 000 болуп турат, так буягы 13төн нарака да, 15ке чейин 14, основной 14 ошондой болуп атыптыр да. Анан кийин түшүнбөй калдым, мен силер неге ондай дей бересиңер депчи. Потому что мен баракта көрүп турам да, өзүмдүн статистикамы ачып текшерип чыктым. Действительно ошондой болуп атабы десем, жок, андай эмес экен да. Ошого кичине жаныңарды кыйнап до конца иштегиле. Ошондо анан жакшы болот. Силердин неңер кам менен айтсаңар? Куту колу, башы, көзүңөр бар, машиналар бар. Менен эч жериңер кам эмес. Аллага шүгүр. Мен деле адамсыңар силер да. Неге мен мындай болуп тургандан кийин силердики ондай боло берет? Давайте ведем диалог. Почему у вас так, а у меня почему всегда так? Так что давайте, если где-то ошибкаңар бар да силерде. Ошибкаңар бар үчүн ушундай болуп атат. Ну, значит, диалог кылыш керек да, ошол ошибканы издеп табыш керек да силерден. Исправить этиш керек ошол ошибканы. Бул менен эмнени айтайын дедим. Бул байкемдин сөзүн уктуңар, Чын эле бирок жакшы иштейт. Мынакей, көрсөтөйүнбү? Бүгүн ноябрдын 12-си, бул эртең менен чыккан, эртең менен жазган, эртең менен саат 8-ден 59 мүнөткүнө жумушка чыгып атканда жазган. Мына учурашып көрдүңөр, уктуңар. 11 күндө иштеген акчасын айтайынбы азыр? 11 күндө. Биз азыр мен 11 күндө бул акчанын жарымында иштей элекмин да. 11 күндө мынакей 185 000 рубль иштеген. Элестетиңер, 11 күндө 185 000 рубль иштеп туруп мына жөнөтүп атат да группагачы. Мына иш болуп атат го, мына иштеп атабыз го биз. Силерден эмнеге болбойт депчи. Көрсө бул өзүбүздөн экен да. Жумуш болбойт деп шылтоолоп коюп эле жүрө берет окшойбуз. Мен да ошентем да. Жумуш болбойт, коэффициентти карайм дагы жумушка чыкпай коем. Эртең менен уйкум кичине келсе чыкпай коем. Эртең менен тура албасам, саат 5-те 6-да тура албасам, саат 10-11 туруп калсам вообще жумушка чыкпай коем да мен. Эртең менен коэффициенттен калдым, эртең менен кырсыктан калдым деп чыкпай коем. Ошондой оюм бар менин. Анан мына бул байкени карагыла. 11 күндө 185 000 иштеш. Бул киярио, эконом тарифте. Көрсө иш болуп атыптыр. Просто биз жалкоолук кылып атканбызбы, эмне иштебей атыптырбыз да. Болгону иштеш керек экенбиз. 185 875 рубль иштептир. 258 заказ кылыптыр. 11 күндө. Ошондо күндө 23-тенби ушундай айланып калат экен. Мына ушул байке күндө чыгат, күндө иштейт. Жапкыча эле иштебейт. 12-13 саат иштейт. Ошо 14 саатка чейин иштеп туруш керек. Жапты дегенди угуп элекмин да. График менен иштейт, эртең менен эрте чыгат, кечке чейин иштейт, кайра кечинде үйүнө кирет. Ошондой эле болгону иштеш керек экенбиз да. Жумуш болбойт, андай болот, мындай болот деген бул жөн эле шылтоо экен. Коэффициент жок малдар эле иштеп жүрөт мында. Көрүп атасыңар. Азыр мага сүрөтүн да коюп койгом. Көрсө иштеш керек экенбиз. Ошо силерге дагы айтар советим. Только иштей берели. Без коэффициент болсо да алып иштей берели. Азыр кымбаттап калды го. Жумуш нормально болуп атат. Иштесек болот. Мынакей бул байкебиздин чынында өзү айткандай эч жерибиз кем эмес да. Иштесек болот биз деле. Ишти кыла алам да байкелер. Бул менен эмне мындай айтып, мактанып же башка бирдеке оюмда жок. Просто башка ушинтип мен мисалы моун көргөндө шок болуп калдым, 11 күндө 185 000. Мен иштеп эле жөн эле жүрүпмүн дедим. Азыр меники даже 85 000 боло эле экен. 100 000 жөн эле коюпчу. Ошого силерге дагы мындай эмес, совет болсун, мотивация болсун деп айтып атам. Ошол тугунда иш болуп атат, иштейли, иштесек эле болот. Болгону иштеш керекпиз да. 31 минутада 8-ci заказ алып келдик. Так, 947 рубльга. Так, 9-ci заказ алып койдум, 1.07 коэффициент менен. Ошого баралы. Так, жакшы, мага келген жакта кичине коэффициент бар экен, 1.07 менен берди. Башка жактарда жок. Ол жакта вообще эле. 9-ci заказ 26 минутада Мытешага келип калдык. 812 рубльга. Андан кийин заказ алып койдум. Долгая поездка деп берди. 1.27 коэффициент менен. 65 километр. 19 минута, 1 саат 19 минута дейт. 1.27 коэффициент менен. Канча чыгат дейсиңер? Алда бердим 1.27 коэффициент. Бул азыр нормальный болуп калды бизгечи. Азыр жумуш вообще слабый болуп атат. Алып иштей береличи. Жакшылап чыгып берип туруш керек эми.
1 saat 19 минутта 10-чы заказды алып келдим. Оплата наличными 2677 рубль болду. 2700 рубль которду го. 5 жылдыз кылып коеюнчу. Буга эмне болду? Фотоконтроль машина сурап калыптыр. Фотоконтроль машина өтө эле. Анан кийин жумушка чыгабыз. Улантабыз кайра жумушта. Саат 1-ден 29 мүнөт өтүп калды. Так, обедке чейин канча иштеп коюп турабыз. Обедке чейин 10 заказ менен 6970 рубль иштептирбиз. Нормально. Саат 1:30 болду. Азыр фотоконтроль өтөлү дагы. Анан могу Щербинка жактан чайкана карап көрөлү. Курсак ачып кетти. Чай чалтынан кайра улантабыз жумушта. Анан могу WhatsApp'тан мага көп жазып чалышып атат да. Кыргызстанда турупчу. Кыргызстанда туруп Москвага такси алайын беле, кандай совет бересиң, канча керек, эмне кылыш керек депчи. Ошондойлор көп, ошолорго жооп береге дейин ошол байкелергечи. Айылдардан чалышып атат, айылдамын, тияктамын, бияктамын депчи. Көбүнчө даже такси кылган эмесмин дейт. Ошолорго айтат элем да мен биринчи айылдан келип, Бишкекке келип, Бишкекте такси кылып көрүлү. Яндекске кирип, машина арендага алып, бизде фиттер бар арендага. Ошол фиттерден аренда каласыңар, арендада иштеп көрөсүңөр, Яндекс түшүнөсүңөр, навигатор түшүнөсүңөр. Ошентип, ошол жакта бир жок дегенде бир 10 күн иштеп, Бишкекте жүрүп, эми айылда айдаган башка, Бишкекте айдаган башка, Бишкектен да Москвада айдаган башкача да баары. Мен Бишкекте айдап жүрүп келгенмин да. Бишкекте нормально айдаш элем, Яндекс иштеген Бишкекте, такси кылып эле жүргөм. Бишкекте жашайм мен өзүмчө. Бишкектен келип туруп мен кыйналганмын да. Өтө эле жашууга карап өтөт. Машина арендада такси. Чужой не жалко дейт. Ошого мен Бишкектен келип мен кыйналганмын. Бишкекте мен айдап жүргөндө элечи мен машина айдаса аркасын айдап кете берет элем. Знак карабайт болчумун. Жердеги жанагы полоса разметкаларды вообще карабайт болчук. Биз полосаны минип алып деле айдап кете беребиз го. А бияктан да эмес, полосаны бир тебелеп койдуң болду. Чөнтөңө зыян, штраф. Сразу камерадан келет. Ошого айтарым, бул жака келбей туруп, биринчи Бишкектен такси айдатып көрүлү. Таксиге чыдайсыңарбы? Жана пассажирлерге чыдайсыңарбы? Навигатор түшүнүш керек. Анан кийин Москвага келгиле. Москвага келгенде эле биринчи эмне кылабыз? Документ даярдайбыз. Келип эле регистрацияга тапшырабыз. Регистрацияга тапшыргандан кийин СНИЛС энени алыш керек болот. Аны аласыңар тиешелүү жерлерден. Если аларды ушул жерден пайдаланып айта кетейин. Если СНИЛС энен керек болсо, жана ошондой эле трудовой договор, детский полис и взрослый полис, жана больницаларга, поликлиникага бекер көрүнөм десеңер, могу номерлерге жазсаңыздар, жасап берет. Ошондой эле такси байкелерге СНИЛС энен срочный керек болот, срочный чыгарып берет. Ишеничтүү жазып берилет, документтериңерди жасап берет. СНИЛСтан баштап трудовой договор полистерге чейин. Ошол СНИЛС энени аласыңар. СНИЛС энени алгандан кийин госуслугага подтверждать этесиңер, госуслуга ачасыңар. Госуслугага подтверждать этип, анан ошол госуслугадан кисарт ачасыңар. Кисарт ачкандан кийин анан таксиге болду. Таксопаркка барасыңар, машинаны арендага аласыңар, чыгып кете бересиңер. Ошол айтарым ошол. Айылда жүргөндөр Бишкекке келип такси өтөп көрүлүп, Бишкектен анан бул жакка келгиле. Сразу эле айылдан жүрүп туруп бияка келип такси кылса өтө кыйын болуп калат да. Мен өзүм ошентип ойлойм дагы, жаман көрүп башка сөздөрдү айтып жүрбөгүлө. Мен жеке оюм ошондой. Ошону совет кылмакмын да. Анан бул жакка келгенден кийин дагы таксиге киргенден кийин биринчи мой район иштеш керек. Адам плюс 9% кичине көбүрөөк алат. Ошентсе дагы мой район иштеп, акырын клиенттерге көнүп, машинага көнүп, жолдорго көнүп, навигаторго көнүп, ошентип мой район иштеп туруш керек. Мой район иштегенден кийин, анан кийин акырындан суббота, воскресенье күндөрү пробка жокто сырт чыгып берген заказын алып иштесеңер, ошентип көнүп кетесиңер. Ошол менин советим. Иштесе болот. Неге болбойт? Биз иштеп жүрөбүз, башкалар иштеп жүрөт. Эмне үчүн сизге болбойт? Болот, келип иштесеңер болот. Көп жазып калат, ошо барып иштесем болот.
Туугандар, коллегалар, могу таксиде иштеп жүргөн менин коллегаларым, досторум, эгерде силерге жакшы таксопарк керек болсо, анда мен силерге могу Формула таксопаркын сунуштап кетмекчимин. Формула таксопаркы могу Россия боюнча эң жакшы таксопарктардын бири. Бул жактан эч кандай проблема болбойт. Могу приложениянын өзүнөн чечип аласыңар. Яндекс.Про'нун өзүнөн. Парковый самозанят болуп иштейм десеңер, анда 1%, парковый самозанятый жок, мындай эле болуп иштейм десеңер, анда 1,5%. Кошулгула туугандар, чогуу иштешөбүз. Техподдержка 24 саат, 7 күн любой время чаласыңар. Любой время кошуп коет и ишти кыла бересиңер туугандар. Туугандар, ошентип мен жумушту бүтүрдүм, домой басып. Үй жака Шелковск келип калдым. Саат 7ден 45 мүнөт өттү. Жумушка чыкканыма ровно 12 саат болду да. Так, атак машинаны жүрүп турганына 10 саат 57 минута дейт. 1 саат тегере чай ичкем да. Бүгүнкү пробег 314 км жүрүп турмун. Так, азыр бензин да кызыл күйүп калды. Шелковскиден тетиги азыр заправкадан эртеңки бензинди куюп туруп үйгө кетип калалы. Бүгүнкү заработок боюнча 16 заказ менен 10.708 рубль иштептирбиз. Нормально. Коэффициент кыйраттуу эле күйгөн жок, өзүңөр көрдүңөр. Так, азыр деле нормально күйбөйлө. Только центр күйөт, центр пробка да, пробка болгон үчүн күйөт. А так биз коэффициент деле иштеп жүрөбүз. Болот, иштесек эле болот. Деп байке айткандай. Только иштеш керек да. Ошол туугандар, видео жаккан болсо лайк басып, комменттерден жазып койгула. Подписаться болсоңуз подписаться кнопкасын басып коюңуз. Чөтө чарчап калдым го. Ошол туугандар, анда кийинки видеолордон көрүшкөнчө анда. Баарыңыздарга салам алейкум.